Демек, дағы бір рет құтман тағзым, адақты заманаштар бөлісі жаңы саттынан қағында өзгөчө қызықты қонақ пен маек деп алдыға қарай болантауыз. Демек, мен біздің студиябыздың сөйлі қонуын тастыра кетсем, белгілі қудылағауыз, өзгөчө шайыр, мүнөзді Динар Курбаналиев. Салам алейкум, құтман тағыз мен. Құтман тағыздар менен, біріншіден жалпы біздің ұшыл өзінің телегөршілер менен ұшыраш олалы, оштық туғандарыз менен дегендей жалпы Қырғыз елі менен, құтман тағыңыздар мен, ұрматты телегөршілер, сіздер менен шындай таң атпай. Деп қойын, біз үшін таң атпай да, бізге айо кечірек. Әлбетте. Шындай, Құдайдың да бір жақшы ұлы күнінде, сіздер менен жақшы маңайда жолығып жатқаныңызға Құдайға мың бетті шүгіршілік, шул Құдай көргөзгөнүнө жеткиргенине шүгүр дейле. Эң сонун. Алгач эле мен айта кетейин, Динарга биздин телечүрө кайрыла кетейин, анткени сиз мынакей бизге жон келген жоксуз, куру келген жоксуз. Буюрса мен мынакей достор, менин колумдагы дал ушул мынакей Динар Курбаналиев агабыздын концертине чакыруу баракчалар бар. Андыктан байланышка чыгыбыз, кызыктуу суроону биздин конокубузга атабыз. Силерден бирдеме көтөрүп келебиз, тиги эшигиңерди ачпай турбайсыңар. Ошондой үйрөнүп алып турбузбу? Колуна бирдемеси бар болсо, кириңиздер, колуна эчтеке чакырса. Бак эфирде эртеңке жылдырса кандай болот деп. Жакшы, эми алгач эле куш келипсиз. Айтыңызчы, негизинен ошо концертке даярдыкта эле бир топ убакыт алып койт. Өзгөчө энергия, күч кетет. Чарчоо, уйку деген нерседен алыстап калабыз. Айтыңызчы, даярдык кандай азыр? Эми Кудайым буйрса, даярдыгыбыз аябай жакшы. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, концертибиздин программасы абдан жакшы. Себеби буга чейин коомчулукта, талкуу жараткан коомчулукта, саясатта болуп аткан нерселерди элибиз көрүп билип турду да, анан бардыгы жолуккан жерде ушундан силер бирдеме жасайт болушуңар керек деп жүрүштү эле. Кудай буйрса концерт, жаңы программада концерт. Буга чейин кече агайым келип кеткен экен. Айтып кетип ушул Баткен, Кадамжай ошол жакта коюп келдик. Элдер мынчалык жыргап күлгөнүн көргөн эмеспиз. Өзүбүз кошо күлүп ойноп атып, сиз да күлүп аттыңыз. Айрыкча Баткенде бир сатираны ойноп атып, мен Каны Ильязович өз Интер менен жарымына жетпей биринчи ойноп да. Жарымына жетпей өзүбүз күлүп, көзүбүздөн жаш агып өтүп токтой албай атсак, Рахман экен мунасы Каныбек, болду, башкасын ойной береличи деди. Ошо сахнада ортосунда эле айыгына чыга эле. Интермедиа даже жарымына жете элек, жаңы эле башталган. Ушундай Кудай буйрса туулган күнгө деп концерт даярдадым. Биринчи жолу туулган күнгө карата концерт коём. Мындай туулган күнгө болгон эмес. Бирде туулган күнүмө карата концерт койгон эмесмин. Буюрса чындыгында өзгөчө достор маалымат катары жар сала кетейин. Бул дал концерттагы кечээ Рахман агабыз айта кеткенде эле ушу менин баламдын туулган күнүнө карата улай эле, буюрса жакшы мынакей 2 майрамды кош кылып туруп өткөрүп коелу деп чечкен. Кудай буйрса. Буюрса, мен ишенем өзгөчө мынакей чындыгында Баткен элинен да кем калышпастан Ош шаарда өзгөчө мыкты истеп тосолууга даяр. Айтыңызчы. Жаңы концерт менен биринчи алардыгы даамоз тийгизип келдик да. Эми алар узак жолдо келе албай да биринчи ошолордун конвертин алып алды очоктан. Негизи туура чечим бул. Айтыңыз, негизи албетте жеке сиздин оюңузда уга кетсек, кечээ Рахман ага да ушул суроону узатканбыз. Өзгөчө мынакей Баткен элине барганда ал жакта сиз кандай сезимдер менен сахнага чыгасыз, элдин кабыл алышы сизде өзгөчө? Негизи мындай салыштырып көрсөкпү дейли Ош шаары менен келгенде, салыштырмалыкка келгенде ар бир жердин күлкү, юмор болгон сезим чувствосу башкачараак. Баткендики башка, ошол эле жанында турган Лейлектики башкача. Ар бир жердин өзүнүн чувство эмесине карата неме кылабыз. Анан ал жактагылар мындай бытовой сатирага көбүрөөк түшүнүп, көбүрөөк көңүл буруп мындай күлүшөт. Анан көп эле саясий программаны сатираны кээ бир жерде мындай жакшы кабыл эметти албай түшүнө албай калышкан учурлар болот да. Саясий сатираларда башка кандай сатира болбосун Ошко ойноп тартып алсаң эл кабыл болот. Эми укмуш мен ушунчалык биз Оштун жаллаттын көрүүчүсүнө мен ушунчалык неметем. Мисалы үчүн Бокем деле Борончо Бокем иштеп жүргөндө деле айтчы дайым бир өзгөчө Оштун көрүүчүсү депчи. Өзгөчө. Айтпайм, мен сахнада деле айтып жүрөм. Бизде Ошто бир сатираны ойноп келатканыңда жарымына келип калганда түшүнүп калып бир күлөт. Айтып бүткөндөн дагы бир күлөт да. Мындай чувство юмор бизде
Өзгөчө. жеңил, жакшы. Бизде өзгөчө Ош шаарынан өзгөчө байланыш бар экен. Калап койсок, телегөчүбүз бар. Гутман таңыңыз менен келиңиз. Алло. Assalomu alaykum, kelingizdan tanishib olsak. Алло. Байланыштасыз, кулак сизде. Алло. Биз сизди угатабыз. Караңыз, жөнөн алыстан байланыш өтүп окшойт. Ардактуу биздин телегөчү айта кетели, сиз биздин үнүбүздү мынакей уюлдук байланыш аркылуу эмес, сыналгыдан уга аласыз. Андыктан сыналгыга жакыныраак келип туруп, ошол жактан бизди тыңдасаңыз болот. Келиңиз, кулак сизде демек. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, келиңиз танышып алсак. Ben şu sınavımla bir soru vereyim dedim öyle. Soru desem da ulat cevap bir soru desem de ulat. Ben şu savay ayından çalışacağım. Şu görüncüsler intermedyada anneannemle makacet degen sözü kullanıyorsunlar da. Kaysi sözdeysiz? Anneannemle makacet degen. Bolonçu men atkarganıga doktamın. Oşol söz kayda çıkanını aytıp beralasыңар mı? Өзүңүз таштырып кетсеңиз, атыңыз? Мен Савайдан силерден зорлап туруп жатамын. Атыңыз айтып коюңузчу. Атыңыз айтып коюңузчу. Коңгусу боламын. Ким дейт? Келиңиз. Манаканын коңгусу боламын. Анда мен сизге дароо эле трубканы койбой турганыңызга жооп берейин. Анан эмне макажейт деген сөз ошол Кара Суу районунун Савай деген айылынан чыккан да бул. Ошол anlığın ayıp veren asıgarı çok bir sıra verdim bile de. Anığın ayıp vergenge, hani sizge жооп kandan ayıp vermesem efirden kıyın var. Demek жақсы келиштик. Мынакей ойлойм, караңыз, өзгөчө. Өздөрү макасын жедирип анан кайра бирөөдөн сурап коюшат экен десең. Өзгөчө сабай алып отургундар. Жақсы. Негизинен караңыз, өзгөчө. Албетте. Каяктан алынган деп атпайбы? Сатира негизи өзү элден алынат, турмуштан алынат. Элдин өздөрүнөн алып туруп эле кичине нар жак бір жаңа краскалап турган 250 сомдон сата беребиз өздөрүнө десең. Ал эми өзүңүз билгендей эле, жанагы өзгөчө ар бир мынакей регионго, облуска барганда, ал бир жерин өзгөчө кандай десек, жанагындай өзгөчө бир кызыктуу сүйлөө формалар бар да. Же башкача айтсак, жанагындай Баткенде баткенче, Ошто оштокча, Бишкекте бишкекче. Ошол жака барганда ар бир элдин мынакей табитине ылайык дагы сиздер мындай сүйлөө формасын өзгөртөсүзбү же бир багытта элеби? Эми кээде мындай күлкү оруш үчүн өзгөртүп койгон учурлар болот, күлкү оруш үчүн. А негизи бирок жалпысынан алып келгенде өзүбүздүн нукура кыргыз тилинде сүйлөгөн жакшы, оңоюраак. Ошонун ичинен мага Оштун диалектинде сүйлөш аябай оңой да мага. Өзгөчө биз билебиз, концерттерде кенен. Кенен үйдөгүлөр менен сүйлөшкөндө сүйлөшөсүң жана эле ушундай кенен сүйлөшөсүң. Анан Баткенге барганда кээ бир сөздөргө түшүнбөй калбасын деп, анан өздөрүнүн тилинде да сүйлөп койгонго туура келет кээде. Баткендик диалект менен. А бирок ошондой кайрадан эле суроо жолдоп. Интермедиа болуп атканда сахнада турганыбызда кеп чечилгин эде деп интермедиа ойноп коебуз. Жакшы. Өзгөчө мынакей биз билебиз, жакында эле концерт жанагындай болуп өттү. Бир кайрадан алсак, жаңы долбоорго аттанып Биз устат мөкөбүз кайда баратабыз деп. Бул албетте кечээ Рахман ага дагы бул суроого жооп берген. Бизде кайрадан байланыш бар. Кабыл алабыз. Гутман таңыңыз менен келиңиз. Selam aleyküm. Aleyküm selam, geliniz tanışıp alsak adınız. Yaxşılar var. Kınar men sana soru bereyim dedim öyle de. Senin işine ilgilik olsun birinciden, kimden sağlık olsun. Anan senin atandın adı kim? Atağın adı Men degenim, menin dağı neveremdin adı Kınar, familiyası Gülban Aliyev. Oo. Aşağı senin atandın adını bileyim dedim öyle. Atınız aytıp koyuz bağa, geliniz tanışıp alsak. Atım Gülban Ali. Aravandan çıkıp atam. Çalıqdan, жақсы. Жақсы кен анда. Kınardın atın жақсы көріп koyganlımdı. Рахмат. Өзіңізше барыңызда сіздің көрерманыңыз екен. Жана неме айтмас, айылға бармак айганда айылдар болсаң сурап кой. Вот, бала, ким баласың дегендей. Ким баласың деп сурады окшойт. Бүгүн Акбай экөөбүз. Менин атамдын аты Кадыр. Фамилия Курбаналиев, чоң атам Курбаналы, атам Кадыр болгон экен.
болгон экен деп коем да өзүм жерде. Атамдын аты Кадыр болгон, чоң атамдын аты Курбаналы, Курбаналынын атасы Сулайман деген болгон экен. Андан аркыларын мен эмес атам да жакшы билбеш экен деп коем. Жакшы. Ал эми өзгөчө мынакей кайрадан эле баягы өзүңүз билгендей эле үй бүлө албетте баарыбыз эле сагынабыз өзгөчө иштер мынакей куудулдар аябай эле көп гастролго чыгасыздар. Ошо үйдөгүлөр ай Тынар негизи үйгө келип туруп жеңгем чалып туруп үйгө келесиңби деген мындай аябай эле жоголуп кеттиң үйгө келип эс алчы деген мындай сөздөр болобу экен? Мындай учурлар эми кыздарым, балдарым, кызым же балам чалып айтып калат. Ата качан келесиз деп. Сагынат. Сагынат да, соолуп калат, сагынат. Ушундай учурлар болуп калат. Бирок эми турмуш деген бар, тиричилик деген бар. Биз башкачаларчылап базарда иштей албайбыз, соодага жокпуз, же башка бирөөгө окшоп курулушта иштей албайбыз, же болбосо башкаларга окшоп бир кабинетте отуруп алып, наркы менен беркини кагыштырып ортосунан акча жеп кой коебуз. Же аңдып туруп мамлекеттин бир бурчунан кыркыр ошол жерден агызып жеп кала албайбыз биз. Ошон үчүн мындай таза элдин кызматын кылып жашоо турмушу ошону менен байланыштуу болгон үчүн үйдөгүлөр да көнүп калды. Кээде тамашалап тиги жакка мындай арыш керек болду. Бир 5 концертке бир жерге барып келбейбизби деген учурлар болуп калат. Мындай тагыраак айтканда заказдарбы? Жакшы. Ошондо айтып келебиз, биздин жашообуз, турмушубуз элге байланыштуу депчи. Эл канчалык жарды жашаса, биз элден 2-3 эсе жарды жашайбыз. Жакшы. Эл канчалык бай жашаса, биз ошончолук 2 ступенька өйдө бай жашайбыз. Ийгирээк, албетте. Жакшы, бизде дагы байланыш бар. Каалабыз. Куттан таңыңыз менен келиңиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен Тынар акеге суроо берейин дедим эле. Алгач эле тааныш болсак, атыңызды айтпаңызбы? Дагы башка кесибиңиз барбы? Эмне менен алек болосуз дагы. Анан сизге чын ден соолук, узун өмүр, дайыма элдин жанында. Же сурооңузду кайтарып койсоңуз бизге негеде жакшы угулбай атат да. Бул куудулчулук сахнага чыккандан башка дагы не иш менен алек болосуз? Эмне иш? Кесибиңиз Башка тууралуу. жерде иштейсизби? Азыр жаңы айтып кеттим окшойт, же биздики ушул сахна менен эле Эл менен байланышкан. сахна менен болот, жашоо турмушум. Негизи меники, анан башкалары кандай эмне иш кылып атат, немесин билбейт экем. Анан меники айылда бир аз ферма жасап, ошону менен чаканыраак өзүм жылкы менен мындай алек болуп, жылкыны жакшы көргөн үчүн кээде жылкы менен бизнес кылып коем эже. Эгерде кызык болсо деп коесуз. Кызык болсо. Жакшы. Болсо мен дагы өзгөчө биз суроо узатсам, ушу билесизби Тынар ага, мынакей сахнадан сырткары өзүңүздө башка кайсы кесиптин ээси болуп элестетет элеңиз? Дарыгер, мугалим. Эгер чыгармачыл адам болбосомбу? Чыгармачыл адам болбосом, Бизнесмен балким. билбейм, бизнес колуман келбейт болуш керек деле, себеби мен ушу носкими да содалашып алып кие албайм да. Ким канча сомду ошончо алып кийип кете берем. Кийим такырымды. Такыр содалашпайсыз. Такыр содалаша албайм да. Жакшы. Кээбирлер түрө берет го, жана мал содалашып аткан көйнөктү да коем мындай дебей, мынча де. Кечки базар деген түшүнүк бар да, унутпаңыз. деди. Жакшы, бизде байланыш бар, кайрадан эле кабыл алабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Келиңиз таанышып алалы. Тынар ака кандай жакшысыз? Жакшы да укам. Сеңизге ийгилик, жакшы ошко келипсиз. Мен кичинекей 5 жаштагы кызым бар эле, садикке кетпей шаардан бери күндүгө Тынардын эмеси күлкүлөрүн коюп бер деп жаңжалгыс эле. Азыр телевизор ош фильмди кое койсок отурган кез кетпей отурат, сүйлөшүп коюңуз. Ай, жакшы, байланыш, ким түзүп байланыш. Тынар ава кандай? Жакшы да, өзүң кандайсың? Жакшы. Жакшы. Эмне садикке барбай атасың? Атың ким сени? Апам концертибизге баям. Апаң экөөңөй концертиме келесиң эйби? Апаң экөөңөй концертиме келсең эй, мына акеңе билет таштап кой. Мына акеңе билет таштап коем. Ал боласың,
Рахмат, келип турыңуз. Чындыгында өзгөчө мынакей сизден жадагысы таң калыштуу. Кичинекей да көргөнүңүздөр бар турбайбы? Эме Герман Артур да тандалбайт, ал улуу кечээ болуп, кечээ жакында ушул концерт уюштургандан кийин Бабыр театрында Дилшат деген бир байкебиз бар. Акем болот экөөсүндай жакшы мамиледе катташып жүрөбүз, үй бүлө да катташып жүрөбүз. Ошол сууну кылат, мен кадам жайда жүрсөм, тынаа бир кызык окуя болот дейт, ана десем. Алар ушу Бабыр театрынын алдында жана баннер түшүп калган экен. Ошону оңдоп билдирип коеюн эме. Сиздердики? Ошону оңдоп билдирип атса, 3-4 өзбек аялдар келип калды дейт. Анан бир-эки киши бар экен, 5-6 бир жактан келип айткан го дейт. Аны ошо баланын концерти болобу деп турам, ошо концерти болот десе, баягылардын 2-3 мүнөт койтмуш. Башка бирөөлөрдүн эле бирдемеги бирлер концерт келсе, Daмкомдорду ортого салып жүрүп 150 сомдон билет сатып 200 сомдон ызылдатып бизди карабаса айдап келесиңер. Эмне ушул баланын концертин алып келбейсиңер деп тополон кылып туруп да. Ансыңар өзбек туугандардан да бизге поклонниктер. Өзгөчө. Демек чындыгында өзүңүз билгендей эле мынакей ушул багытта суроо жасап кетсем, чындыгында өзүңүз тынырага бир көрүнүш бар. Албетте жанагындай мамлекеттик жумуштарда, бюджеттик орундар иштеген, чындыгы эле концерт өткөрүп бир чети карасаң аябай эле оңой болгондой сезилет да. Анткени өзү билгендей эле жанагындай жетекчилерин айтса, жетекчи өзүнүн орун басары тиги ошентип улантып эле кете берет экен. Анткени жанагындай билетти мынакей кандай десек, сунуштабастан эле мынакей мажбур түрдө эле алдырууга түртөт экен да. Ошо көз карашыңыз кандай? Эми буну айтып алып башкаларга жаман көргүм келбейт. Эми ар ким өзүнүн немесине салыштырмалуу, мындай жумушта салыштырмалуу өзүнүн аракетин жасайттыр. Бирок мен андай нерсе жасай элекмин. Болбойт дагы. Кудайым буйрса андай нерсе болбойт дагы деп ойлойм. Мен эми зордоп алып келип концерт көргөзүш бир аз кыйыныраак болот го мындай. Мен бетин чыдабайт да андай нерсеге. Мен чыдай албайм аны бизге. Жакшы. Бизде байланыш бар, дагы бир рет кабыл алабыз. Жакшы, алыстап кеттир. Демек, өзгөчө мынакей кеңес тынырага ортодо. Азыр айтып атпайсызбы, андай кылганда да эмерек болуп калат. Бирок кээ бир учурда мындай чыга албай аткан талантка жардам берип койгон учурларым бар. Себеби мен деле ошондоп өзүмдүн концертимде башка бирөөлөргө жардам бербей, инилер болот эле, карындаштар болот эле. Кичине жардам берип неметип койгула деп ушундай учурлар болуп калат. Элге тартуу. Кээ бир учурда ушундай учур болуп калат. Мындай да ал өсүп келаткан талант да. Ага ошентип жардам берип, эл ошентип көрүп, бир келип көргөндөн кийин концерт жакшы болуп калса, жакшы таланттуу жигиже, талантчы кыз болуп калса, туура эле келген экенбиз деп кийинкисинде уже баягыдамдай бала эмес беле, ошо баланын концерти болот экен деп келет. Андан кийинкисинде дагы ушундай өзүнүн чыгармачылыгы жакшы мындай немеге болгон, сахнага кызыгуусу, өзүнүн таланты жакшы болгон болсо, андан кийин уже элдер өздөрү издеп көрүп калат. Ошол нерсеге бир багыт берип койгонго ушундай учурлар болуп атат да, кээ бир учурда болуп калат. Дагы деле өзүбүзгө кайрылсак, өзүңүз билгендей мынакей акыркы учурларда элдин арасында мынакей сиздер көбүрөөк сатираларды, тамашаларды ушул жанагы саясатка байланыштуу. А бирок өзүңүз билгендей эле жанагындай кээ бир учурларда кызыктуу окуялар да болуп кетти. Бут ошолар десекпи, азыр улантабыз. Бизде байланыш бар, дагы бир рет кабыл алып койсок. Бутмантаңыз менен келиңиз. Алло. Келиңиз, байланыштасыз. Саламатчылык, таанышып алсак атыңыз? Биз Попан айыл өкмөтүнөн чалтабыз. Жакшы. Атым Жамал Токтосун. Кулак сизде. Биз Тынардын көбүнчө медиаларына эмес, мына бүгүнкү күнү саясий акыбал оор болуп жаткандыгына байланыштуу элге муктаж болгон. Ел ким адамдарды жактырып турган. Элдин бүгүнкү акыбалын бийликке көз карганда болбостон элге туура маалымат берип, элдин жүрөгүндөгү сөздөрдү элге туура айтып турганы мага өтө жагат да. Рахмат. Көп маданият кызматкерлери сөзүн сүйлөп, же болбосо бирөөлөрдүн ырын ырлап неме кылбастан, бул кишилер Рахман Разыков, Туганалиев булар элдин жүрөгүндөгү көйгөйлөрдү айтып, эл муктаж болгон немелер чыгармалары бизге
эл бүгүнкү ушуга муктаж. Эл ушуну жактырат. Ушул күндөн тайбастан ушул кадам менен бара беришке биз ийгилик каалайбыз. Мамлекетибизде чындык, жакшылыктар болсун. Жакшы келиңиз, өзүңүз таанышына кетсеңиз. Атыңызды айта кетсеңиз аке. Атым Жамал Токтосун, Бабан айлык өртүнө чалдык. Жамал мырза, рахмат. Мынакей өзүңүз көрүп тургандай эле. Жамал Токтосун деди, кандай да сутку? Жамал мырза деп коелу, э? Жамал мырза деп коелу. Майкебиз мындай жакшы нерсе айтып кетти, рахмат сизге. Азыр ушундай эми чыгармачыл адам деген бул ортодо болуш керек, бул калыс болуш керек деп ойлойм. Ошол акын болобу, кудул болобу, ырчы болобу, бул калыс болушубуз керек да. Бир бийликти жамандаган экинчи бийликти мактап, же болбосо тиги кызматты мактап, бул кызматты жамандабастан биз ортодо калыс болушубуз керек. Биз буга чейин деле мисалы үчүн Акаевдин убагында деле Акаевдин бийлиги туура эмес болосун, анын бийлигин сындап, ошол кезде деле оппозиция болгон, ошол кезде деле оппозициянын туура эмес жактарын туура эмес кылып атат. Биз кимдин бийлиги болбосун, кайсы бийлик болбосун, ошол учурдагы оппозиция болобу, бийлик тарабындагылар болобу, кимиси туура эмес жасап аткан иш болсо, биз ошону айтканга милдеттүүбүз. Себеби азыр эл ошого муктаж. Айрыкча мына азыр ушул учурда, мына ушундай азыр бакебиз айткандай, ушундай саясий бир кризиске келип капталбадыбы биздин саясатчыларчы. Азыр ким тиги шеп айтмакчы, азыр жаман көп адам талтайып турат да. Сен жаман көп адам талтайып турат. Ушул талтайып турган учурда, ушу талтайып турганда аласынан нары бирдемелер өтүп кетпесин деп биз ушу эки бутун эки жактан жыйып келип кызып ушинтип эмет турабыз. Анан эми бул нерсени биздин саясатчылар туура түшүнүш керек. Бизге өчөшүп алып, анан залды бербей, концерт койдурбай, башка кылган бул туура эмес. Бул эң адамдын, мынча айтканда биздин оштун тилимен айтканда бул адамдын пәстиги. Туура. Эң адамдын пәстиги. Токтогулду Сибирге сүргүнгө айдап, Токтогулду куугунтуктап, Керимбай абир тапкан эмес. Ушул убакка чейин канча бийлик менен башчылык өткөргөн Акаевдин, Бакиевдин, Отунбаеванын бийлигин өткөргөнбүз, мына Батамбаевдин бийлигин башчылыгын өткөрдүбүз. Чыны Кудайы буга чейин мынчалык кысым, мынчалык бут тосуу деген болгон эмес. Тескерисинче биз деген ай азаматтар, силер ушундай нерсе ачыктыкты айтып турасыңар, азамат ушул нерсени деп туура кабыл алып турган. Бул сын. Албетте. Бул шылдың эмес, биздин ойноп аткан эмесибиз. Бул шылдың эмес, бул сын. Биз ушинтип күлкүнүн жолу менен айтабыз, коомдо жашоодо болгон нерсени. Биздин саясатчылардын туура эмес нерсе жасап атканын биз күлкү иретинен айтып коетабыз. Биз аларга окшоп барып, секире берип барып, айнейин талкала бербеген жокпуз да. Ошол үчүн ал нерсени туура кабыл алыш керек булар. Түшүнүү менен. Түшүнүү менен кабыл алыш керек. Бизге толтура буйрутмалар түшөт. Толтура. Тигиндей сатыр ойноп бериле, мындай сатыра. Биз минтип берели, антип берели. Жок. Андай болбойт. Элге туура жеткириш керек. Мен канчасын айттым, жок. Андай болбойт эже. Жоксо андай болбойт досум. Сен туура үчүн. Биз бир жакты ойнобойбуз сатыран эч качан. Бирөөнүн заказы менен да сатыр ойнобойбуз биз. Биз андан көрө бирөөнүн заказы менен сатыр ойноп, тиги неме болгондон көрө андан көрө ойнобой койгонубуз жакшы. Биздин калыстыгыбыз эмнеде болуп калат анда? Албетте. Эки тарап болбостон эле өз жумушубуз мыктап бир жактындай, эки жактан өз багытты эле камдануу, таразалап туруп өзүбүздүн позициябызда кетишибиз керек. Туура. Ал эми ушундай учурда билесизби, негизинен сиз жанагындай элдин арасында аябай эле көп жүрөсүздөр. Балким жанагы концерт бүткөндөн соң келип туруп, тынаар билесиз, мен ушундай бир көйгөйүм бар эле. Ошонун бир өзгөчө мынакей тамаша түрүндө тиги жогорку жактары жеткирипсең болот беле деген сунуштар болобу? Жөнөкөй карапайым элдин арасында. Эми карапайым элдер менен андай учурлар көп болот. Ошондо келгенде сурайсың. Эмне көйгөй эле сен мындай деп айтып берет. Анан кээ бир учурда айтат, эже жорсо аке, сиздики андай кылып айтканга болбойт. Сиздики алар эмес, мындай адамдар мындай кылып аткан турбайбы? Наоборот, алар эмес, жана сиз айткан буларга ушундай кылып жеткирип коюңуз керек. Деп түшүндүрүү иштери болуп калат. Кээ бир учурда түзүл аяк айта турган болуп калса,
Эми биз жанагындай карапайым элдин менен бийликтин ортосунда биз көпүрөлүү болуп калдык да. Бизге өчөшүп, бизге зал бербей, боло турган концертте кокуй мындай болуп атат деп, биз күрөш өткөрүп элек деп, залды токтотуп жаап коюп, бар циркке баргыла деп, циркке айда бербестен, андан көрө бизди чакырып алып туруп келгиле, чогуу иштешели, бир жакшы нерселер жасайлы. Мынакей Сирияга кетип калып атышат адамдар, коррупцияга кирип кетат, ушуга ылайык бир жакшы сатирларды тандап ойноп, күлкү менен жеткирели деш керек да. Туура кылып атасыңар. Ооба, демек мындай мүчүлүштөр бизден да кетип аткан турбайбы? Инсанбыз да, пендебиз. Эгерде каталар болсо келип үстүндө иштейли, Катачылык болот. Албетте. Жаңылык болот деп. Жакшы. Кээ бир учурда келип, ушуну аябай катуу айтып берип атасыңар. Мындай бир жооп катайда турган жолдору барбы деп эметсе биз. Макул, жакшы. Демек, мына концертке токтолсок, өзгөчөнүккө 5 күндүк концерт буйруусу алды да. Айтыңызчы, 100% күлкү тартыланат, жаңы программа, жаңы мынакей. Мен өзүм мындай кылайын дегенбиз, ушу концерттичи. Башынан аягына чейин интермедиа сатира кылып тастайлы дедик да. Башынан аягына чейин сатира кылып колдонан кайра экөөбүз Рахман эке менен агай менен сүйлөшүп отурган. Ойлонуп кой ортолоруна ыргой болсок болбойт, ыргойлу деп. Анан кээ бир адамдар ушундай кылып калат да. Сатирли ойной берсеңер болмок берки ырчыларыңар чыгарбай дегендер болот. Анан ошондой кылып колдоп сатира кылып койсок, бир эки ырчы кошуп коебузсуңар дегендер да болот. Мындай да болот ой пикирлер. Эми ар ой пикир ар башка. 5 кол тең эмес албетте. 5 кол тең эмес. Анан 5 кол тең болсо 3 кол болбойт мына. Жакшы, келиңиз, сизге чоң рахмат. Таңертеле келип, өзгөчө мен билем, сиздин убактыңыз аябай азыр тыгыз, концертке даярданып жаткан кезиңиз, ары бери чуркамай дегендей, өзгөчө мынакей чарчоолор, уйкудан арылып канчада сизге чоң рахмат. Таңертелеп келип, эң башкысы жоопкерчиликтүү мойнуңузга алып эфирге келип отуруп келгениңизге эң башкысы бизге кызыктуу маек куруп бердиңиз. Буюрса мынакей алдыда концерт дагы башталарга мынакей бир нече күн калды. Андыктан буюрса мынакей бир нече саат калды. Саат калды, бир нече саат калды деп айта кетели. Чоң даярдык менен турабыз, анан өзүңөр айтмакчы, аябай чарчоо, араң эле туруп келдим да, себеби кечинде жалал абадка барып бир тууган жыйыным бар эле, аны үйлөп, анан дароо эле Ошко сапар тарттыңыз. Анан өзүм түнү саат 3-тө келип жол тартып, жол тартып, анан 3-4 саат эсен, анан бул силерге келдим, эми сөз берип койгондон кийин барбасак болбойт деп Кудай берсе, концертке чоң даярдык менен турабыз. Азыр барып кир жуушум керек, кийим үтүктөшүм керек. Мен бул чындык да, кандай даярданышыңыз керек. Муну жашырыш бош керек. Биз талаада жүрүп, бизди кийимибиз жууп берген эч ким жок, тамак ашыбыз бар дегендей. Ошол нерселерди кылайын эми барып. Жакшы, акыркы барышты кабыл алып коелу, андан соң сизде мынакей Гутман агыз менен келиңиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, келиңиз таанышып алсак. Силер Курбандан жийипсиз, бир элди билек. Жакшы. Жаспытыңарбы айке? Жакшы, жакшы. Сиздин талантыңызды өтө сыйлайбыз бизчи. Рахмат. Үй бүлөңүз тууралуу уксакпы дедилик да. Толугураак маалымат берип коесузбу? Рахмат. Анан болсо концертиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Ошо өзүңүзгө ден соолук, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Рахмат айке. Рахмат сизге. Бул жогоруда сүйлөгөн эжекебиз, үй бүлөм боюнча таанышкысы келди окшойт. Үй бүлөм бир кыз, бир уулдун атасыбыз. Атасыбыз деп коем, биз көп. Бир кыз, бир уулум бар. Анан Кудай буйрса дагы бирөөнү күтүп атабыз дегендей. Болсун буйрса. Анан кече батканда ушуну бирөө сурап атпайбы, канча аялыңыз бар дейт. Анан дедилер, айтпайм, санабайм, баракасы кетет деп койдум мен анасына. Келинчегим, аялым, сиз, мен, кызым, балам, төртөөбүз жашайт экен үйдө. Мындай карап көрсөм десеңиз, жакшы. Чоң рахмат. Келиңиз мынакей өзгөчө сизге дагы эркин микрофон узаталы, жалпы телегөчүлөрдү концертке чакырайық. Эркин микрофондон пайдаланып, не дейбиз, элибизге Кудай тынччылык берсин. Токчулук болсун, молчулук болсун. Элибиз дайым күлүп жүрсүн. Инсандын жүзүнөн күлкү кетпесин, ошондой эле жалпы мен ушул оштук көрүүчүлөрүбүздү
Ош шаарынын тургундарын, конокторун ушул устатым экөөбүз кайда баратабыз аттуу жаңы программадагы концертиме чакырам. Концертке келип конок болуп кетиңиздер. Силерге дагы чыгармачылык ийгилик болсун. Ушинтип таңертең элге мындай позитив маанай тартуулап, элге жакшынакай көгүлтүр экран көркү болуп, жакшылыктын жарчысы болуп жүргүлө. Рахмат. Чыгармачылык ийгилик болсун. Саякыңыз келсин. Мен дагы ишенем, бүгүнкү концертиңиз мынакей бир нече саат калды. Аншлаг түрүндө эл толо болуп өтсүн деп элек эле. Сизге чоң рахмат. Буюрса иштериңизге ийгилик. Алдыдагы мынакей өзгөчө жаңы долбоорлор менен бизди таң калтырып жүрө бериңиз. Демек достор, биз эфирде алда карап атабыз. Бизде бүгүн конокто белгилүү куудаларыбыз Тынар Курбаналиев болот. Бизден эч кайда алыстабаңыздар.